Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер, Куран медиа каналы жалпыңыздарга ысык салам айтат. Куран медиа каналы жалпы элибиздин Куранга болгон сүйүүсүн тең бөлүшүп, Куран алифеси аттуу сабакты тартуулоду. Бул сабакта биз араб тамгаларын үйрөнөбүз, ошондой эле алардын кошуп окууну үйрөнөбүз жана Куран окуудагы эң зарыл болгон эрежелерди жана Куранды туура жана жеңил ыкмада окуунун жол жобосу тууралуу кеңири айтылат. Мына ошондуктан сабактын баштан аягына чейин биз менен чогуу болсоңуздар, мына ушундай узун сапарды биз тез эле жеңил ыкмада басып өтөбүз. Анда эмесе сабакты баштайлы. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда биз биринчи сабак болгону байланыштуу араб тилиндеги 29 тамганын туура айтылышын өтөбүз. Эң эле алгачкы тамга бул алиф. Бул мындайча айтканда а деп окула турган тамга. Ар бир тамганын окулушу биздин элесибизге пайда болуш үчүн аслында биз кыргыз тамгалары менен жазылышын жазып койдук. Эң эле алгачкы тамгабыз бул алиф. Аталышы алиф, бирок окулушу а деп жоон окулбастан бир аз ичкерээк а деп алиф болуп окулат. Бул тамга биринчи тамга түшүнүктүү эле жалпы эле алифелерде, азбукаларда келген эң алгачкы эле а тамгасы. Ал эми экинчи тамгабыз бул б тамгасы. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай жазылышында тегерек болуп астында бир чекиттүү. Окулуш болсо б. Кыргыз тилиндеги деле б тамгасы болгону бул б деп бир аз ичкерээк айтылат. Анан менен биз бул араб тилиндеги тамгаларды окууда үйрөнүүдө эки нерсе көңүл буруш керекпиз. Эң алгач жазылышына, анан экинчиси окулушуна. Үчүнчү тамга бул та тамгасы. Жанагы эле ба тамгасына окшош болгону эки чекиттүү, чекити үстүнө турат. Мындайча айтканда эки көздүү деп койсок да болот. Бул та тамгасы. Жана араб тилинде көпчүлүк эле тамгалар бул ичке окулгандыктан бул тамгаларды бир аз кыргыз тилиндеги тамгаларга салыштырмалуу ичкерээк окуйбуз. Та. Ал эми үчүнчү тамга жазылышында мурдагы тамгаларга окшош ба менен та болгону мунун үч чекиттүү, үч көздүү. Бул кыргыз тилинде келген эмес бул тамга. Муну окулуштун жол жобосу фа. Фа деп тагыраак айтканда, могу тилибизди алдыңкы кашка тиштин учуна тийгизип фа деп айтабыз. Кийинки тамгабыз жим тамгасы. Мына жазылышы ороко окшош, ортосунда чекити бар. Бул тамганы жим деп, кыргыз тилинде эле келген ж тамгасына окшош болгону бул жана айтып өткөндөй бир аз ичкерээк жим деп тил менен таңдайдын ортосуна чыгат. Андан кийинкиси ха тамгасы. Ха тамгасы дагы жазылышы мына ушундай ороко окшош болгону мунун чекити жок. Ха бул тунук болуп чыгат. Х деп кырылбастан, же болбосо ха деп жумшак болбосун, мына ошо экөөнүн ортосунда тунук болгон кысылган абалда ха деп окулат. Андан кийинкиси жим жана ха тыбышына эле окшош жазылышы болгону чекити үстүндө бир көзү бар. Бул хо тыбышы. Кыргыз тилиндеги эле х тыбышы болгон айтылышы андан да бир аз жоонураак болуп хо деп айтылат. Андан кийинкиси бул дал тыбышы. Кыргыз тилиндеги деле д тыбышына окшош болгону ичкерээк дал деп айтылат. Андан кийинкиси ушунун эле шериги болгон үстүндө шапкеси бар дейбизби, же көзү бар дейбизби, ушундай белгиси бар. Ушул белгини эстеп калыш керекпиз. Бул зал тыбышы. Зал. Тилдин учун тиштин учуна тийгизип бир аз чыгарып зал деп айтылат. Андан кийинкиси ро тыбышы. Ро тыбышы бул кыргыз тилиндеги деле р тыбышына окшош болгону ро деп о менен айтылат. Жоонураак болуп ро деп. Андан кийинкиси ро тыбышына жазылышы окшош болгон үстүндө бир чекити бар, көзү бар. Бул зай тыбышы. Айтылышында зай дейт. Ал эми окулушунда за болуп окулат. Андан кийинкиси жазылышын карасаңыз бир аз толкун болуп, анан ылдый түшкөн. Бул син тыбышы. Кыргыз тилиндеги келген
с тыбышына, с тамгасына окшош болгону ичкери айтылат. Анан окулушунда бул син тамгасы деп айтылат. Син. Андан кийинкиси бул син тамгасына жазылышы окшош болгону үстүндө үч көздүү, үч чекиттүү. Бул тамганы биз шин деп айтабыз. Шин. Ш тыбышына эле окшош болгону шин деп ичкерээк оозду жайып окулат. Андан кийинкиси соде. Соде тамгасы. Жазылышы мына ушундай ыкмада жазылган. Анан бул тамга син деген с тамгасына эле окшош, жана өткөн болгону бир аз жоонураак болуп чыгат. Ооз толтуруп, тил бир аз арт жака көтөрүлүп, соде, соде деп айтылат. Андан кийинкиси сот тыбышына жазылышы окшош болгону үстүндө чекиттүү, бул bod тамгасы. Bod тамгасы. Бул кыргыз тилиндеги деле д тамгасына окшош, жана айтып өткөндөй, бул жердеги дал тамгасына окшош болгону бул жоонураак болуп, тилдин эки капталы азуу тиштерге тийип, жоонураак болуп айтылат, окулат. Bod, bod. Андан кийинкиси по тамгасы. По тамгасы, мына өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, кайыктын үстүндө парус бар бир кемеге окшош. Болгону салыштырып айтканда та тамгасына эле окшош, болгону жоонураак, ооз толтуруп, тилдин түп жагы көтөрүлүп айтылат. По, по, по. Бул тамганы дагы бир эстеп калыштын жеңил ыкмасы, тоолорду эстетебиз. Бул тамганы көргөнүңүздөрдө тоону элестетсеңиз, анда бул тамга такыр эсиңизден чыкпай жаттап каласыз. Ошо по, по айтылышы, окулушу мына ушундайча. Андан кийинкиси жазылышы ушо окшош болгону чекит менен айырмаланган во тыбышы. Во, во. Во дегенде за, зал тыбышына тамгасына окшош айтылышы болгону жоонураак айтылат. Во, во, аска во деген сыяктуу бул тамга жоонураак болуп айтылат. Анан кийинки тамгабыз бул айн тамгасы. Айн тамгасы бул көпчүлүк тилдерде жок болгон тыбыш, тамга. Бул тамга тамактын ортосунан кысылып чыгат. Айн, айн, айн деп. Бул тамга башка тамгалар салыштырмалуу, бул тамганын айтылышы бир аз татаалыраак, ошого көбүрөөк өзгөчө маани берип, туура айтканга машыгабыз. Айн, айн. Анан кийинкиси жазылышта ошого эле окшош, бирок айтылышта бир аз жеңилирээк, кыргыз тилиндеги г тыбышына окшош, бирок жоонураак айтылат. Гойн, гойн, гойн. Гойн эмес, гойн деп айтылат. Андан кийинкиси мына ушундай жазылушу өзгөчө ыкмада жазылган, башы тоголок, астында буту ылыйга жаткан, үстүнөн бир чекиттүү, бул фа тамгасы. Фа. Ичке айтылат фа деп. Ал кийинки тамга бул фа тамгасына жазылышта окшош, коф тамгасы. Кыргыз тилиндеги к тамгасы болгону кыргыз тилиндеги к тамгасы кээде жоон, кээде ичке окулса, ал эми араб тилинде жоон тамга өзүнчө болуп саналат, ичке окулган тамга өзүнчө болуп саналат. Ал эми бул көрүп турганыңыздардай, бул коф тамгасы. Коф тыбышы бул жоон айтылат. Коф деп. Жазылышы фага окшош болгону эки чекиттүү. Ал эми кийинкиси жана айтып өткөндөй жоон к, ичке к деп айттык элек. Бул каф тыбышы ичке к. Бул каф деп айтылат. Бул тамганы биз ичке айтыш керекпиз. Каф. Жазылышы болсо мына ушундай ыкмада жазылып, ортосунда с сыяктуу бир белги коюлган. Кийинкиси лам тамгасы. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, жазылышы дагы орокко окшош. Кыргыз тилиндеги эле л тамгасы болгону ичкерээк айтылат. Лам, лам. Ал эми кийинкиси мим тамгасы. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бир жылан бутунун учуна турган сыяктуу бир сүрөттө жазылган. Бул мим тамгасы, мим. Мим деп айтылат. Ал эми кийинки тамгабыз вау тамгасы. Вау тамгасы бул өзгөчө тамгалардын бириси. Бул
бул тамганы айтканда эки эринди кууш кылып бири-бирине тийгизбестен вау вау деп айтабыз. Ал эми кийинкиси өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай сүрөтү бир башка тамгалардан өзгөчөлөнүп келди. Бул ха тамгасы. Ха тамгасы бул мына ушул алкымдын эң ылдый жагынан абаны жеңил чыгарып айтыш керекпиз. Ха деп. Өзү дагы могу тамактагы алкымга дагы сүрөтү окшош болуп турат. Кийинки тамга бул өзгөчө тамга. Муну бир аз кененирээк түшүндүрсөк, лам алиф деген тамга. Лам алиф. Бул тамганын негизги максатыбыз алиф деген тамга. Болгону алиф деген тамга өз алдынча жазылышта дагы өз алдынча келе албагандыктан аалымдар бул тамгадан мурда лам деген тамганы кошуп койгон. Анткени бул жана айтып өткөн алиф өз алдынча келе албагандыктан лам менен чогуу келип, мунун аталышы лам алиф деп аталып калган. Негизинен бул алиф деген тамга. Ал эми могу көрүп турганыңыздардай биринчи тамга бул лам болсо, ал эми экинчи тамга бул алиф. Окулушта бул деп окула берет. Жазылышта, айтылышта бул лам алиф деп айтылат. Ал эми кийинкиси өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай өрдөккө окшош эки бутту. Буну я тамгасы. Я тамгасы деп айтылат. Эң акыркы тамга. Көпчүлүк тилдерде дагы акыркы тамгалар я болуп, ошонун катарында араб тилинде дагы эң акыркы тамга бул я тамгасы. Мына ушинтип биз кыска убакытта араб тилинин 29 тамгасы менен таанышып өттүк. Эми ушул тамгаларды биз туура үйрөнүш үчүн эң алгач мунун жазылышына, сүрөтүнө машыгабыз. Кайсыл тамга кайсыл түрдө жазылат экен. Мына ошону үйрөнөбүз. Экинчиси ушул тамгалардын туура айтылыштарын үйрөнөбүз. Анткени кээ бир тамгалар же көпчүлүк тамгалар кыргыз тилине жок болгон байланыштуу. Мына ошол тамгалардын туура чыгарылышы, мисалы ха, айн, дот деген сыяктуу тамгаларды туура ордон чыгарыштын бир аз машыгабыз. Жана ошондой эле бул тамгалар терең биз ар бир тамганы түшүндүргөндө, араб тамгаларын түшүндүргөндө биз аслында баарыбызга жалпы элге түшүнүктүү болуш үчүн кыргыз тамгалары менен окулушун жазып берилген. Мына ар бир тамганы окуганда биз ошол астындагы жазууну карап, экөөнү салыштырып, тез арада жаттап алыш керекпиз дагы. Жана ошол тамгалардын сүрөтүн, окулушун бир катар үйрөнгөндөн кийин биз өзү менен өзүбүз жазуусу жок тамгаларды окуганга машыгыш керекпиз. Ал кандайча? Мисалы өзүңүз колуңуз коюп, бул са тамгасы, бул син тамгасы, бул айн тамгасы, бул зал тамгасы, бул ба тамгасы деп жазуусу жок машыга турган болсок, анда тамгалардын элеси дагы окулуштагы бизге бекем эсибизге калат дагы. Андан кийинки сабактарда биз тамгалар менен кошуп окуганда бизге өтө жеңил болот. Эгер андай кылбай турган болсок, жазууга таянып, ошол менен эле биз чектелип калсак, андан кийинки сабактар бизге бир аз татаалыраак, кыйыныраак болуп калат. Анткени тамганын адашып, биз тамга тааныбай кыйналып калабыз. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, мына ушул эрежеге дагы өзгөчө көңүл буруп койсоңуздар. Аллах таалам бардыгыбызга Кур'ан-ы Керимди тез арада туура окуганга мүмкүнчүлүк берсин.